Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылыңыздар. Акин Токтоналиев Ташиев мага чалпаны жоктугунан айрымдар пайдаланып кетишкенин айтты. УКМКнын төрагасы муфтияттын башчысы Максатбек Токтомушевду кармоо боюнча эч кандай көрсөтмө бербегенин айтты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Акин Токтоналиевдин Вести KG сайтына билдиргенине караганда, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев ага телефон чалып, анын жоктугунан алардын кызыкчылыгы үчүн кимдир бирөө пайдаланып кетти деп билдирди. Токтоналиевдин айтымында Ташиев Кыргызстанга келгенде бардыгын өзү ордуна коем деп убада берген. Муфти Максатбек ажы Токтомушевдун иши боюнча сот отуруму башталганга чейин Камчыбек Ташиев мага чет өлкөдөн телефон чалды, деди Токталиев. Ал мени жакшы таанып, менин кызматтан алынышыма эч кандай тиешем жок, деди. Мындан тышкары УКМКнын башчысы анын жоктугунан кимдир бирөө пайдаланып өлкөгө келгенден кийин бардыгын өз ордуна коерун белгиледи. Муфтияттын ишине кийлигишкен УКМКнын буга укугу жок. Ташиев өзү Токтомушевду кармоо боюнча эч кандай көрсөтмө бербегендигин, анын жоктугунан айрымдар пайдаланып жатышканын айтты. Ага чейин Садыр Жапаровдун жардамчысы Арзыбек Бурканов көрсөтмө Ташиевден болгон деп билдирген. Акин Токталиев жакында президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин директорунун кызматынан бошотулган. Депутат Марлен Маматалиев муфтийдин кармалышы боюнча оюн билдирди. 10 февралда УКМК тарабынан камакка алынып кече кое берилген Максат ажы Төлөмүшев тууралуу ой пикир менен Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев ой бөлүштү. Урматтуу мекендештер, муфтийдин камалуусу боюнча пикиримди билдирип коеюн деп чечтим. Кыргызстан укуктук мамлекет. Эгерде кимдир бирөө кылмыш жасаса, ал кандай гана даражада турбасын же кызматта иштебесин, сөзсүз жазага тартылууга тийиш. Ар бир адам күнөөсү үчүн жооп бериши керек. Ал эми муфтийдин камалуусу боюнча айтсак, мындай ишке өтө кылдаттык менен мамиле жасоо керек. Кыргызстандын 90% мусулман калк, ушунча адамдын башында турган кишини паракорлукка айыптоо көп туура эмес иштердин башын башташы мүмкүн. Эртең динге чакырууда дагы мындан аркы аракеттер өтө оор болуп калат. Азырынча күнөөсү деле тактала элек. Үй камагына чыгарып деле териштире берсе эч ким наразы болмок эмес. Дин чөйрөсүнө өтө назиктик менен мамиле кылуу керек деп эсептейм. Менимче укук коргоо органдары ойлонуп үй камагына чыгарганы туура болду, деген эл өкүлү Марлен Маматалиев. Камчы Көлбаевди камакта кармоо мөөнөтү узартылды. 1-май райондук сотунун чечими менен мыйзамдагы ууру 22 февралга чейин номер 47 колонияда болот. Криминалдык авторитет Камчы Көлбаевди камакта кармоо мөөнөтү номер 47 түзөтүү мекемесинде кармоо менен 2021 жылдын 22 февралына чейин узартылды. Бул тууралуу Вести KG сайтына Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунан билдиришти. Эсиңиздерге салсак, былтыр 24 октябрда мыйзамдагы ууру Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 249 беренесинин 1-бөлүгү кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу боюнча айыпталган. 23 октябрда 1-май райондук соту ага карата баш коргоо чарасын УКМКнын СИЗОсунда тергөө амалдары жүрүп жаткан мезгилде кармоо чечимин чыгарды. Жылдызкан Жолдошова Садыриним чындыкты коом аркылуу айтып коюуну чечтим. Экс-депутат Жылдызкан Жолдошова Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго өтүнүчүн билдирди. Садыриним 2010 жылдан бери саясатта бирге келе жатабыз. Ийгиликтерди, оор күндөрдү бирге өткөрдүк. Кандай кырдаал болбосун, мен сени таштабадым, сатпадым, колуман келишинче колдоп келе жатам. Абийиримдин алдында тазамын. Бүгүн бир чындыкты коом аркылуу айтып коюуну чечтим. Биринчиден айлана чөйрөңдү тазалабасаң болбой калды. Ачыгын айтайын, коррупционерлер, олигархтар, ач көздөр ороп алышты сени. Алардын максаты өз кызыкчылыктарын чечип алуу, эл үчүн күйгөн жок алар. Экинчиден, кадр маселесинде чебер, өтө кылдат, айрым мамиле жасоо менен ар бир кадр жөнүндө шашпай досье алып кызматка койсоңор туура болмок. Алдын ала айтканым, сенин тагдырыңа азырынча кайдыгер эмес экенимди далилдейт. Убакыттар бир күнүң текке кетпесе, элдин үмүтү ишеничи сенде, деди экс-депутат Жылдызкан Жолдошова. Аалымдар кеңешинен арыз түшүп, Финпол муфтиятка кылмыш ишин козгоду. Финансы полициясы тарабынан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы кабарлады.
Билдирүүгө ылайык 2020 жылдын декабрь айында Алымдар кеңеши тарабынан муфтияттын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча Финполго арыз түшкөн. Аталган факты Жазык кодексинин 233-беренеси коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен катталган. Азыркы тапта тергөөнүн алкагында муфтияттын ишмердүүлүгү боюнча салыктык текшерүүлөр жана аудит жүргүзүлүүдө. Эсиңиздерге салсак, учурда Фин полициянын мурунку активист Сыймык Жапыкеев жетектөөдө. Социал-демократтар партиясынын лидери алмашты, Атамбаев колдоду. Темирлан Султанбеков партия мүчөлөрү анын талапкерлигин бир добуштан колдогонун белгиледи. Темирлан Султанбеков социал-демократтар партиясынын лидери болду. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында партиялаштар анын талапкерлигин бир добуштан колдошту. Сейитбек Алмазбекович партиянын төрагасы кызматынан кетип, менин төрагалыкка талапкерлигимди сунуштады. Партиянын мүчөлөрү бир добуштан колдошту. Бул үчүн мен өз ыраазычылыгымды билдирем. Алдыда көптөгөн жумуштар бар, анда өлкөнүн бардык саясий күчтөрү бардык күч аракеттерин жумшашы керек. Биздин өлкө жаратуу жолуна кайтууга мезгил келди. Биздин прогрессивдүү күн тартиби менен социал-демократтар өз салымын кошот деп ишенем, деп жазган Султанбеков. Ал ортодо партиянын мурунку төрагасы Сейит Атамбаев социал-демократтардын курултайына партиянын 200 мүчөсү катышканын билдирди. Конгрессте биз экс-президент Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин кайрылуусу менен таанышып, ал биздин мындан аркы кадамдарыбызга, саясий процесстерге активдүү катышуубузга карата өзүнүн так позициясын билдирди. Ал менин партиядагы лидерликти өзгөртүү боюнча чечимимди да колдоду, деп жазган мурдагы президенттин уулу. Улукбек Марипов өкмөттүн аппаратынын башчысынын жаңы биринчи орун басарын дайындады. Бүгүн премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Уран Ахметовду кызматтан бошотту. Анын ордуна Айбек Жунушалиев ээледи. Бул маалымат Вести KG сайтына өкмөттүн басма сөз кызматынан тастыкталды. Ал кайда иштегени жана Айбек Жунушалиев буга чейин кандай кызматта иштегени белгисиз. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы бул суроону жоопсуз калтырган. Тармакта Жунушалиев эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин стат катчысы болуп иштеген деген маалыматтар бар. Ал КУну аяктаган, баласагын юриспруденция адистиги боюнча. Студенттик жылдары ал 2 жыл механизатор болуп иштеген. Өкмөттүн аппаратынын башчысынын мурунку орун басары Уран Ахметов өткөн жылдын октябрь айынан бери 4 айдан ашык иштегенин айта кетели. Өткөн суткада коронавирус 70 адамдан табылып, 2 бейтап көз жумду. Бир сутка ичинде өлкөдө коронавирус 70 адамдан табылып, 92 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жуктургандар Бишкек 37, Ош 1, Чүй облусу 4, Ош облусу 4, Талас облусу 3, Нарын облусу 4, Ысык көл облусу 11, Жалал Абад облусу 4, Баткен облусу 2. Ушуну менен өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 85.398ге жетти. Кыргызстанда жалпысынан 82.098 бейтап айыккан. Кечээден бери Чүй облусунда 1, Нарында 1 адам коронавирустун курмандыгы болгон. Муну менен оорудан көз жумгандардын саны 1439га жетти. Азыркы тапта 430 бейтап ооруканаларда дарыланып жатышат. Алардын ичинен 123 абалы оор, ал эми 24 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланды. Арзыбек Бурканов кадр саясатына кийлигишип жатабы, Садыр Жапаровдун жообу. Арзыбек Бурканов бир дагы кадрды мага алып келген жок. Мен кандай буйрук берсем ошону гана аткарып жүрдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде билдирген. Журналист мамлекет башчыга коомчулукта Арзыбек Бурканов кадрлык саясатка түздөн-түз кийлигишип, көп маселени чечип койгон киши катары сыпатталып жатканын айтып, мунун канчалык чындыгы бар экенин сураган. Бул ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурканов бир дагы кадрды мага алып келген жок. Мен кандай буйрук берсем ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегинде кетип калбайм. Мен муну акыркы жолу бардыгын айтып коеюн. Иш жүзүндө дагы көрсөтөм. Эгер бирөө кадр жибере турган болсо, анын артын текшериш үчүн УКМКга же ИИМге жөнөтөм. Ал жактан деле кээ бирөөлөр таза деп келет. Бирок кызматка койсоң эле тааныштары, кошуна колуңдору мындай иштери бар деп бир нерсеси чыгып калып жатпайбы, деген Жапаров. Аламүдүн турак үйдө болгон жарылуудан жабыркагандардын абалы айтылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы Аламүдүн районундагы турак үйдө болгон жарылуудан жабыркагандардын абалын айтты. Эске салсак, кечээ 12 февралда Аламүдүн районунда турак үйдө газ түтүгү жарылып, бир өспүрүм көз жумган. Ал быйыл 14 жашка чыкмак. Мындан тышкары кырсыктан 79 жаштагы аял менен 16 жаштагы бала жабыркаганы айтылган. Учурда кемпирдин абалы орточо оор, анын Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун жандандыруу бөлүмүнөн палатага которуу пландалууда. Ал эми өспүрүмдүн абалы канааттандырарлык деп жазылат маалыматта. Өспүрүм учурда шаардык балдар ооруканасында дарыланып жатканы кошумчаланды.